Баткендин Мадыген геопаркынын аймагына саякат уюштурулду. Кыргызстандын ар кайсыл аймактарынан келген 100гө жакын тургун Баткен районунун жергиликтүү Мадыген геопаркынын аймагына барышкан. 2023-жылдын 18-апрелинде Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин чечими менен уникалдуу эталондук жаратылыш мурастары бар аймактарды сактоо максатында жалпы аянты 8160 гектардан турган Мадыген жаратылыш эстелиги түзүлдү. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын туризм департаменти Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты менен биргеликте эл аралык жана ата мекендик өнөктөштөрдүн колдоосунда уюштурулган. Өлкөнүн башка аймактарындагы геопарктарынан Баткендеги Мадыген өзгөчөлөнүп турары белгиленди. Башка областтардагы геопарктан айырмаланып, бул жакта биздин ЮНЕСКОнун курамына кире турган байлыктарыбыз бар. Ошол байлыктарды сактап калуу максатында биз азыр геопаркты түзүү боюнча ар түрдүү иштерди жүргүзүп келатабыз. Эң башкы ишибиз бул мыйзам боюнча ошо геопарк деген түшүндүрмөнү киргизүү жумушун жүргүзөбүз. Туризмди өнүктүрүү бул эң эле сонунда ушул аябай жакшы колго алынса сонун болот эле да. Мен бүт эле бардык областтардын баарын кыдырып жүрөм. Мен Баткенге биринчи жолу келишим. Баткен аябай сонун экен. Сонун бул өзү тоолор менен ушундай көрктүү экен да.